Мындан 5 жыл мурда мен Кыргызстандагы эң бай адам менен отуруп чай ичип калдым. Анан ал адам сурайт менен: "Чолпон, сен 5 жылдан кийин ким болгуң келет? Өзүңү кандай элестетесиң?" деп атпайбы. Анан мен айттым да: "5 жылдан кийин мен өзүмдү блогер элестетем" дедим да. Десем эми ал өтө бай, өтө таасирлүү, анан саясатта дагы кичине жүрүп калган адам да. Анан ошол айтып атпайбы: "Эми блогерлигиңди го билбейм, бирок бир иш сунуштайын, ошол жака барып эле иштебейсиңби?" деди. Анан ошол иште мен 2 жыл кызмат кылганмын. Көп жакшы нерселерди алгам. Анан азыр элестетип ойлонуп көрсөм, ошол убакыттан бери ровно 5 жыл өтүптүр. Анан мен азыр блогер болдум. Блогер десе эле бизде бир баягы ТикТокко кирип 2-3 мүнөттө бийлеп, өзүнүн бир жарым жылаңач денесин көрсөтүп, же болбосо бир туура эмес багытта маалыматтарды таркатып, же башына жумуртка жарып, мындай жүргөн адамды элестетет биздечи. Бирок блогер деген бул ошол элдерге туура, жакшы, пайдалуу маалыматты жеткирген адам деп дагы эсептелинет. Мен ошондой бир пайдалуу маалымат таркатып жаткан блогермин деп өзүмдү эсептейм. Анан баягы графикти карап, бош кездеримде мен ыктыярчы катары ошол өлкөбүздүн булуң бурчуна барып, акысыз сабактарды өтөм. Кечегиде мен Баткен областынын Баткен районуна караштуу Көк Таш, Ак Татыр деген айыл өкмөттөргө барып, ошол жерлердеги окуучулар менен жолугуп, зордук, зомбулук, баягы рекетчилик, суицид, ушулардын баардыгын алдын алуу максатында кесипке багыт берүү боюнча жалпылап эле бир жакшы семинар өтүп бердим. Анан ал жерден мен абдан сонун маалыматтарды алдым да, ошол жерде окуучулардан, мугалимдерден, жергиликтүү тургундардан. Анан мага кызык болуп ошол маалыматтар менен сиздер менен бөлүшүп коюуну туура көрдүм. Себеп дегенде биринин артынан экинчиси, экинчи артынан үчүнчүсү аябай бир кызыктуу маалыматтарды топтодум да. Мындай болду. Сабак бүткөндөн кийин ошол эжеке айтып калды: "Бизде деген бул жерде 4 көчө бар" деди. 4 көчө деген көчөнү укпаган адам жок болуш керек Кыргызстанда. Бүт республика боюнча билет болуш керек 4 көчө каерде экенинчи. Ошол 4 көчөнү айтып атат. Бул 4 көчөнүн илгерки аталышы Жака өрүк дейт. Жалгыз өрүк болчу. Ошол жерде бир жалгыз эле өрүк турчу. Анан кийин 4 көчө болуп кетти деп атпайбы? Анан 4 көчө десе эле баардыгыбыз жакшы билебиз. Бул Баткендин чек арага жакын жайгашкан, ошол Тажикстан менен чектешкен көчө. Ал жерде деген көп кан төгүлгөн, көп бир баягы чоң бир окуялар болгон да, тарыхый окуялар болгон да ал жердечи. Анан чек ара маселеси боюнча дагы абдан көп пайдалуу маалыматтарды алдым өзүмөчү. Себеп дегенде могу массалык маалымат каражатында, интернет айдыңында өзгөчө мынакей Жогорку Кеңештин депутаты, ошол Баткен областынын өкүлү Кулуну десек болот, Султанбай Айжигитов чыгып трибунада сүйлөбөдү: "Эй, тиги чек ара маселеси туура эмес чечилип калды. Биз баягы көп нерсени алдырып койдук, уттуруп койдук" деген сыяктуу бир маалыматты баягы элдин мындай бүдөмүккө сала турган бир маалымат таркатып жүрбөдү. Анан мен өзүмө кызык болду дагы. Мен айылды кыдырып, элдер менен таанышып, маалымат алгым келди. Анан ошол Көк Таш, Достук, Ак Татыр айыл өкмөттөрүнү түшүп алып, өзүм Оз Ачарга чейин эми убакыт барго деп сабак өтүп бүткөндөн кийин кыдырсам, эл тынчтыкта, бейпилчиликте сонун эле жашап атыптыр. Өрүктөр гүлдөп атыптыр. Дыйканчылык кылып аткандар, кетмендерин көтөрүп алып, арыктарын чабып аткан аксакалдар бар да. Бирок мени таң калтырган нерсе эмне айтайынбы? Элдин мындай, элде дагы деле коркуу сезим бар да. Коркуу сезим бул согуштан эмес, эл ошол чек ара маселесинин чечилгенине сүйүнүп эле сонун эле кабыл алды. Биздин пайдабызга эле чечилди, сонун эле деп айтып атат өздөрүчү. Мен айылдарды кыдырдым, анан базарга барып, базардан элден да интервью алдым да. Анан ошол жерде анча мынчасы мени тааныйт экен. "Тиги сен Чолпонсуңбу, сен баягы блогерсиңби" деп бир эже мени таанып калып, ошол чек ара маселеси боюнча айтканда көзүнөн жаш да чыгып кетти да. Ушунчалык сүйүнүү менен айтты да. Мен рахмат ушул бийликке, ушу чек ара боюнча чечип бергенине рахмат, канча жылдан бери чечилбей аткан, чечип бер деп көзүнөн жаш чыгып кетти да ошол эженичи. Анан мен таң калганымчы, элде кандай коркуу сезим бар айтайынбы? Ошол чек ара маселеси козголбой эле койсо, тема катары вообще козголбой эле койсо дейт. Анткени мындай экен да. Массалык маалымат каражаттарынын адамдары, блогерлер, бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү барат экен дагы. Ошол жердеги адамдардан интервью алат экен. Ар кандай жол менен интервью алат экен. Анан алган интервьюларын кесип туруп өздөрүнө пайдалуу жагын алып, өзүнүн жеке кызыкчылыгына колдонуп коет экен. Ошон үчүн эл жат адамдан да жапыркап калыптыр да, баягы чочун адамданчы. Мен барсам, менен сүйлөшкүсү келбей эле, жакшы деле, каршы деле чек ара маселеси боюнча кандай оюңуз жакшы эле чечилдиби десем, билбейм деп элечи баардыгы ушинтет да.
Анан мен билбейм деп атканда ан сайын кызык болду. Анан кийин кой мен базарга барайынчы, кичине базарлык кылып алып, анан базарда элдер менен сүйлөшөйүн деп анан базарга барып дагы кичине опрос кылдым да. Опрос кылып элдер менен сүйлөшүп, жалпысынан элдин маанайы жакшы. Анан мен балдарга кесипке багыт бергенде айтам да, балдар туура кесип тандагыла, анан тандаган кесибиңерден мыкты адиси болгула. Эгерде силер тиш доктурдун, стоматологдун кесибин тандап алып, анан барып алып өтүк жамай турган болсоңор, бул туура эмес нерсе болот. Же өтүкчү болуп туруп барып мен элди дарылайм деп врач боло алсаңар, бул дагы туура эмес нерсе болот. Мисалы айтат го, бай мамлекеттин эли саякатчы, кедей мамлекеттин эли саясатчы дейт да. Ар бир теманын өзүнүн адиси бар. Мисалы психология жаатында болсо, балдардын аң сезимин оңдоо боюнча, виртуалдык жашоонун алдын алуу боюнча психологдор сүйлөшүш керек. Чек ара маселеси боюнча чек арачылар сүйлөшүш керек. А бизде эмне болуп атат? Бизде болсо өтүкчү келип алып, не кылам, мен ашпозчу болом, тамак жасайм деп атат. Ашпозчу болсо барып алып, мен элдерди дарылайм деп атат. Бизде кесип өзүнчө бир мындай, ар бир кесип алмашып кетти да. Ошон үчүн мен айтат элем, туура кесип тандайлы, анан тандаган кесибибиздин эле артынан жүрөйлү. Өзүбүз билбеген тармакта сүйлөбөй эле коелу. Себеп дегенде бул чек ара маселеси өтө мындай щепетильный тема. Бул боюнча айтканда мындай айткандан көрө айтпай эле койгон жакшыраак бул боюнчачы. Себеп дегенде биринчи мезгилде бул баткен эли үчүн өзүнө мындай араң эле турган эл да, эми көп оорчулукту, кыйынчылыкту, согушту башынан өткөргүсө, анан кайра алардын жарасын тырмап ал тема боюнча сүйлөй берсек, аларга деле обидно биринчисичи. А экинчиси, ошол чек араны сактап калуу боюнча бизде Кыргызстандын 7 областынан биздин аскерлерибиз барганда, мисалы бизден эле Таластан Аманбаев айылынан менин иним Дастан деген бала барып каза болуп калган, шейит кеткен. Ошонун мисалы үчүн Дастандын апасы өзүн жотукотот. Менин балам жөн эле көчөдөн өлүп калган жок. Ал деген ошол чек араны сактайм деп өтүп кетти бул жашоодон деп өзүн жотукотот да. Анан жогорку кеңештин трибунасында чыгып алып, ошо чек ара маселеси чечилген жок, кичине туура эмес болуп калды, биз утулуп калдык деген сөздү айтканда, баягы маркум болгон солдаттардын апалары угат да. Анан укканда аларга деле мындай катуу оор тиет да. Менин балам эмне жөн эле өлүп калды ошондо. Менин баламдын өлүмү эмне бир тыйынга тете болуп калдыбы деген ой дагы кетет да. Ошон үчүн мамлекеттик деңгээлде мындай өтө бир олуттуу маселелерди ошол жогорку кеңештин депутаттары болобу, эл өкүлдөрү болобу, кимиси болсо дагы жабык эшик артында талкууланганы жакшыраак. Себеп дегенде элдин ар кандай катмары бар. Жалган маалыматты, жаман маалыматты таркатыш мындай тез эле, оңой эле. Анткени адамдар өздөрү жаман маалыматты, жалган маалыматты жакшы көрөт. Мисалы, мен НТС телеканалында 2 жыл журналист болуп иштегем. Анан ошондо бизде бир жер өрттөнүп кетиптир, бирөөнү бирөө зордуктап кетиптир, бирөөнү бирөө өлтүрүп коюптур деген жаман маалымат чыкканда укмуш көп просмотр алчу, укмуш көп комментарийлер келчи. Жакшы маалымат чыкса, бүгүн 18 жаштагы кыз олимпиададан, математикадан 1-чи орунду алыптыр деген бир жакшы маалымат чыкса, аны эч ким окубайт болчу. Демек, эл жаман жаңылыкты, анан такталбаган жаңылыкты жакшы көрөт дегендик да. Ошон үчүн урматтуу менин көрөрмандарым, мен силерге кайрылат элем, такталбаган жаман маалыматтардан алыс болуңуздар. Ар ким өзүнүн ишин жакшы аткарыш керек. Анан эл биз ынтымактуу болушубуз керек. Эч кимге көз каранды эмес, биз ынтымактуу болушубуз керек. Могул биздин туңгуч президентибиз айтты, сиздин президент болуп турган кезиңизде эң туура эмес кылган нерсеңиз кайсыл ишиңизге өкүнөсүз деп журналисттер сураганда, Аскар Акаев айтып атат, мен дейт, ушул президент болуп элди башкарып турган кезимде дейт, мен эң туура эмес кылган нерсем бул бейөкмөт уюмдарга иштөөгө уруксат бергендигим дейт. Ал не дегендик? Бейөкмөт уюмдары келди дагы эмне кылды? Ата менен энени, бала менен кыздын, кыз менен эненин ортосунда пикир келишпестикти жаратты. Сен укуң бар дейт. Келин менен кайненен сен келин кул эмес деп атат. Эриң уруп атса чыдабай кетип кал, ажырашып кет деп атат. Ажырашкан аял успешный болот деп атат. Эркек эркекти сүйсө болот, аял аялды сүйсө болот. Жана ЛГБТ деген сыяктуу түшүнүктөрдү бизге киргизип алды да булар. Кадимкидей эле киргизип алды. Мисалы үчүн мага көп жаштар кайрылат. Эжеке, мен эркекти сүйөм, эмне кылам? Мен кызды сүйөм, эмне кылам деп. Бизге туура эмес нерселерди киргизип салышты. Ошон үчүн биринчи мезгилде биз туура маалыматка, такталган маалыматка таянайлы. Экинчи мезгилде негативный, жаман маалыматтардан алыс болойлу. Үчүнчү мезгилде биз ынтымактуу болойлу. Элибиз, жерибиз ынтымактуу болойлу. Анан ар бир адам өзүнүн ишине тиешелүү нерсени сүйлөсүн.
чек арачы чек ара маселеси боюнча сүйлөсүн, өтүкчү өтүктү жамасын, ашпозчу сонун тамак кылсын, психологдор психология жаатында сүйлөсүн, мугалимдер педагогика жаатында, билим берүү жаатында жакшы иштерди алып барайлы. Социалдык көйгөйлөр абдан көп, биз иштей турган иштер абдан көп, бирок жакшы таризде ошол нерселерди алып чыгайлы, иштейли, элге кызмат кылайлы. Бирок бирөөнү каралоо максатында, саясий упай топтоо максатында, элдин ичинде ич ара чыр чатак жаратуу максатында эмес.